Мындай суроодо азыр мамлекеттик ипотекалык компания анан жеке ишкерлер үйлөрдү, батирлерди курган. Алар баары тең сом менен иштей турган милдети болуп калабы? Кыргызстан ичинде Кыргызстан сөз ичинде. түрдө. Эч кайсы жерде Эсептешүүнүн баардыгы сом менен болуш керек. эч кайсы келишимде паланча долларга ылайыкташкан деген болбойт, туурабы? Болбойт андай. А бүгүн иштеп аткан мыйзамдарга ылайыктуу андай тыюу барбы, жокпу? Улуттук банк айта алабы? Саламатсызбы, Исхак Сабатович. Бул жерде 21 беренеге ылайык бардык төлөмдөр, алып сатуулар улуттук сом аркылуу жүргүзүлүш керек, бирок жазылган ошо беренеге ылайык. Бир гана мамлекеттик келишимдерден сырткары. Атак алып сатуулар именно тиги Кыргызстанда алып сатып алуу, сатуу бүт баары мамлекеттик валютада болуш керек. Ооба, туура. А эмне үчүн биз квартира, батирлерди алганда паланча доллар деп эсептейбиз, договордо паланча доллар деп жазабыз? Эгер ушул мыйзамды кабыл алсак, тоскоолдук болобу ошого? Бул жерде тоскоолдук болот деп эсептейбиз, себеби бул мыйзамдын долбоорун былтыртан баштап биз талкуулаганда биздин дагы ошол келип, бул чынын айтканда бул мыйзам улуттук сомдун жөндөмдүүлүгүн, мындайча айтканда талап суроосуна көтөрүлүшү боюнча бир салымы бардыгынан биз макулдук бергенбиз. Бул мыйзамда биз жазып бул жерде жазылган беренелерде бар, кыймылдануучу жана кыймылсыз мүлктөр бир гана сом менен эсептешүүлөр жүргүзүлсүн деп. Тиги эмен макулдашуусу менен деп. Ашылышы мүмкүн деп. Негизи Ошол себептен биздин бул мыйзам боюнча эч кандай каршылыгыбыз жок. Наоборот, бул биздин улуттук валютанын жөндөмдүүлүгүн бааланууга алып келерине биз жок, каршылыгыңыз жок, жакшы экен, каршылык жок экен. Рахмат. Мен башканы айттым эле. Рахмат. Кийинки Жок, мен сөз. бүтө элекмин. Бул жерде Элвира Жыргалбековна бирдеме деп кыйкырып атат сизге. Мен ошого айтып атам. Мен бүтө элекмин. Суроо мындай да. Мамлекеттик ипотекалык компания доллар деп сүйлөп атат. Жеке ишканалар доллар деп сүйлөп атат батирлерди бергенде. Негизи коммунист катары мен ушул мыйзамга толугу менен колдоймун. Бул керек, бекемдетиш керек. Мындан да бекем кылыш керек. Кыргызстанда эч кандай доллар, юань, рубль болбош керек да. Сом. Договорду сом менен түзүш керек. 4 миллион болсо 4 миллион. 25 жылга болсо да 4 миллион менен эсептеш керек да. Анан биздин жарандар доллар менен эсептесе 25 жылдын ичинде ал канча болуп калат? Аны Кудай билет. Сиз улуттук банк катары ага кандай карайсыздар? Туура эмес болуп калат анда. Ошондуктан мен негизи колдойм, биринчи окууда кабыл алыш керек, анан экинчи окууда мен сиздерди деле чакырып атырам, бир эсептешкиле. Эгер мамлекетибиз ага чыдаса, биздин сом ага чыдаса, барышыбыз керек. Эртең доллар дагы бирдеме болуп кетсе, сом бирдеме рубль болуп кетсе, кандай болот анан? Кытайдан экспорт импорт азайып кетсе, кандай болот? Ошондуктан мен сонушун сөзсүз колдошубуз керек биринчи окууда, экинчи окууда бир аз тийиштүү мамлекеттик органдар бир пикирин билдирип койсо жакшы болот эле да. Экономика министрлиги, өкмөт. Анан керек болсо, может быть, ишкерлер менен да акылдашып көрүш керек да. Рахмат.